Бүгүнкү айта турган сөзүм азыркы убакта өтө көп тарап аткан, адам баласынын динине зыян келтире турган, адеп акылагына зыян келтире турган, мусулман баласынын кулк мүнөзүн, адебин буза турган чоң күнөө иши бар. Бул күнөөдөн көп жерде кутулуу өтө кыйын болот. Мындайча айтканда, бул күнөө көп жерде тараган. Мейли мусулман өлкөлөрүндө болсун же кафир өлкөлөрүндө болсун, мусулман өлкөлөрүндө салыштырмалуу азыраак болгону менен, бирок да акыркы күндөрдө баягы жеңил көрүнүшкө айланып, көптөгөн мусулмандар жеңил карап калышты. Бул деген зына күнөөсү. Кудай Таала бардык мусулман эркектерди, аялдарды, жаштарды бул күнөөдөн сактасын. Зына деген эмне? Зына деген аял эркектин никесиз кошулушу, жакындашы, төшөк мамилесинде болуусу муну зына деп айтат ислам дининде. Ислам дининде аял эркек качан бири-бирине баш кошулат, ошол шарият көрсөткөн нике менен, шарият көрсөткөн эреже менен, никенин шарттары менен, ата-эненин руксаты менен, күбөлөрдүн күбөлүк өтүүсү менен жана нике кыйлышы менен аял эркек бири-бирине жакындап, үй бүлөдөгү жуп боло алат. Мындан тышкаркы бардык мамилелер арам болуп саналат. Мындайча айтканда, никесиз эч качан аял эркек бири-бирине жакындабаш керек. Төшөк мамилени коелу, керек болсо бири-бирине колдорун тийгизгенге болбойт, денелерине колдорун тийгизгенге болбойт. Анткени бул деген жаман жолдун, бузукулуктун, зынанын жолуна жатат. Аллах субхана таала мына бул күнөө жөнүндө Куранда айтып кеткен, мусулмандарға эскертүү берип, ушул күнөөдөн сактануу буйруган. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Ва ла тaqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Жана башка күнөөлөрдү айтып келип, ошо менен биргеликте Аллах субхана таала мусулмандарга кайрылып айтты: "Зынага жакындабагыла." Көрдүңүздөрбү, зынага Аллах субхана жакындабагыла деп атат. Мындай себептен зынага ошо алып бара турган бардык күнөө иштерден, себептерден алыс болгула деген майында айтылат. Ошондуктан адам баласы коргонуш керек. Зынаны кылып албайын, ошого алып бара турган иштер жасап албайын деп алдын ала сактаныш керек. Ошондуктан Аллах субхана таала зынага жакындабагыла дейт. Эмне себепте? Иннаху кана фахиша. Ал зына күнөөсү жиркеништүү, бузуку, жаман күнөө деп атат Аллах субхана таала. Көрдүңүздөрбү? Васаа сабила, жана өтө жаман жол. Баарыбызга эле белгилүү, адам баласы динди түшүнбөсө деле көп жерлерде эгерде аял эркек бири-бирине никеси жакындап койгон болсо, ал бузуку, туура эмес иш кылып атат, уяттуу иш деп билишет. Ошондуктан мунун жолу жаман. Жана бузукулук иш. Бул зына иштин аркасынан көптөгөн чоң зыяндар келет адам баласына. Биринчиден ошол адамдын динине зыян келет. Күнөөгө батырат, адам баласынын ыйманы алсырайт. Жана башка күнөөлөргө жол ачат. Зына элдердин адеп акылагын бузат. Уяттуулук азаят. Атасыз балдардын төрөлгөнү көбөйөт, зынадан төрөлгөн балдар көбөйөт. Оорулар тарайт, жана ВИЧ оорулары азыркы убакта көп болот. Андан башка ушуга байланыштуу көптөгөн оорулардын себеби ушул зына. Ошондуктан дүйнөдө жана көйгөй болгон, оңой менен айыкпаган ВИЧ оорусунун эң негизги булагы, эң негизги себеби ушул зына. Адам баласынын өмүрүнө зыян келтирет, ооруга дуушар кылат. Мына буга окшогон көптөгөн зыяндарды алып келе турган күнөө болуп саналат. Ошондуктан Аллах субхана таала жана анын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул зына күнөөсүнөн ушунчалык катуу тыйган. Ар бир мусулман эркекпи, аялбы ойлонуш керек. Ушу бул күнөөдөн кандай жол менен болбосун алысташ керек. Буга жакын, такыр жол болуш керек. Антпесе мусулмандардын дини дагы, туруктуулугу дагы, экономикасы дагы, дини дагы бузулуп калат ушул күнөөнүн айынан. Анан эми ушул күнөөгө алып бара турган көптөгөн себептер бар. Ар бир себептин өзүнүн ошол чоң күнөөгө алып баруудагы чоң орду бар.
аз дебей, көп дебей, бул мага таасир этет деп ойлобостон ар бир мусулман ошол себептерден алыс болуш керек. Ошол себептерге жолобош керек. Жана ошондой эле ошо зынадан тосо турган себептерди кылыш керек, аткарыш керек. Ошондо адам баласы ушул зына күнөөсүнөн кутулат. Мына ошол себептердин кээ бирөсүн айтып кетейин. Ошо зынага алып бара турган себептердин эң алгачкылардын бири адам баласынын динден алыстап, такыбачылыктан алыстаганы. Динди үйрөнбөсө, динде карманбаса, Кудай Тааладан коркпогон болсо, бул күнөөгө тез эле барат. Анткени мусулман баласы акыретін ойлош керек. Аллах субхана тааланын алдына барганда кантип жооп берем? Алла Тааланын алдына барганда азаптан кантип кутулам деген суроо болуш керек. Ошонун аркасында адам баласына такыбачылык келип, ушундай күнөө жана ушуга окшогон башка күнөөдөн алыстап Алла Таала жакын болот. Ким динин кармабаса, динин үйрөнбөсө, анда мындай күнөөгө туш болушу бат эле болот. Көз ачып жумганча бул күнөөгө кирип кетиш ыктымал. Ошондуктан ар бир мусулман өзүнүн динин үйрөнүп сактаныш керек. Дин бул эң чоң тосмо. Бардык күнөөлөрдү тосо турган бул адам баласынын дини. Канчалык такыбачылыгы көп болгон болсо, ошончолук күнөөлөрдөн алыстайт. Ошондуктан динибизди үйрөнөлү. Экинчи себептердин бири ушул күнөөгө алып бара турган бул эже карындаштарыбыздын Аллах субхана таала буйрук кылган хижабты чечип коюулары. Хижабты кийбей көчөдө жүрүүлөрү. Баарыбызга белгилүү болгондой, Аллах субхана таала мусулман аялдарга денелерин толугу менен жаап жүргөн Алла Таала буйруган. Адам баласы денесин башынан баштап чачтарын көрсөтпөй, бутуна чейин денесин толугу менен аял киши жаап жүрүш керек. Көчөгө чыкканда чоочун эркектердин көз алдында денесин көрсөтпөй жүрүш керек. Хижаб кийгенде хижаб кенен хижаб болуш керек. Тар болбош керек, дене мүчөлөрүн көрсөтүп турган. Эркектердин көңүлүн бура турган кооз болбош керек. Шариат көрсөткөн эрежеде кийиш керек. Мына бул дагы хижаб кийүү ошо зынадан алыстатат. Анткени Аллах субхана таала эмне себептен хижабты аял кишилерге буйрук кылды? Анткени ошо аял кишилер урматтуу болушун, сыйланышсын, күнөөлөрдөн, жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн алыс болушун, өздөрүн сакташсын деп буйрук кылган. Аял киши хижаб кийүүсү менен ушундай бузукулуктардан айрылат иншалла. Жана башка себептер менен кошо бирге болсо. Мына ошондуктан ар бир эже карындашыбыз, бойго жеткен, балага жеткен эже карындашыбыз сөзсүз түрдө хижаб кийиш керек. Денелерин жашырып жүрүш керек. Көрсөтпөш керек чоочун эркектерге. Эгерде аял киши ачык жүргөн болсо, денелерин көрсөтүп жүргөн болсо, өзлөрү да күнөөлүү болот. Жана башкалары да күнөөгө баттырат. Анткени көргөн эркек аял кишинин денесине башка жагына суктанат. Анан ошонун аркасы менен зынага жол ачат. Туура эмес мамилелер пайда болот. Ошондуктан бул диндеги өтө зарыл маселе. Бул экинчи себеп. Үчүнчү себеп адам баласынын эркек баял бул көзүн сактабагандык. Аллах субхана таала Куранда ачык эле буйрук кылып айтып кетти. Эркекке да аялга дагы көзүңөрдү сактагыла, жыныстык мүчөңөрдү сактагыла деп. Көз бул мындайча айтканда кичинекей зына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, адам баласынын кароосу, адал болгон нерселерди кароосу бул зына деп айтат. Бул кичинекей зына. Кичинекей зына бул чоң зынага алып барат. Ошондуктан эркек болобу көчөдө жүргөндө, башка элдер менен аралашып жүргөндө көзүн ар кайсы нерсени карай бербей көзүн сакташ керек. Көзүн агыта бербеш керек. Айрыкча эркектер чоочун болгон аял затынын денесин, же болсо бир жери авраты ачылып калган болсо, же болсо хижаб кийбей жүргөн аялдарды көрүп калган болсо, көздү буруп такыраларды карабаш керек. Анткени мына көздөн башталат. Ошол көз зынага түртөт. Адам баласы суктанат, ошо менен ойлонот. Ойлонгондо дене мүчөсү козголот, шахваты козголот. Анан ошонун аркасы менен зынанын жолдорун издей баштайт. Ошондуктан көздү сактап жүрүш керек, кай иштерде болбосун. Аял киши да ошондой. Аял киши дагы чоочун эркектерди карабаш керек.
көзүн сактап, көзүн алып жүрүш керек. Мына ошо көздү сактоонун ичине мына азыркы заманда чоң бир балейге айланган заман болду. Ошол заманда жашаган адамдар телефон колдонгондо, компьютер колдонгондо көптөрү көздөрүн сакташпайт. Мына бул да зынага түртөт. Азыр өтө эле оңой болуп калды. Мисалы, туура эмес нерселерди көрүү, арам нерселерди көрүү же кароо. Ар бир адам телефону бар, ар бир адамдын компьютери бар. Ошол жерден ачып койгонсо жылаңач адамдардын сүрөтү чыгат, аял кишинин сүрөтү чыгат. Эгерде ошону эркек киши болобу, аялдар болобу, эркектерди карай берген болсо, акырындык менен адам баласын зынага түртөт мына ошол иштер. Ошондуктан жанагындай туура эмес жаман видеолорду, жаман сүрөттөрдү такыр карабаш керек. Адам баласы көзүн сакташ керек. Эгерде көздү эле агата турган болсо, башка жака жол ачат. Жана мына ошо азыркы замандагы технологиянын өнүккөнүнө байланыштуу, мурун деле болуп көргөн, бирок азыр өтө эле кенен болуп кетти. Мына ушундай соц тармактар башка жерлерде ошо жаман видеолор менен кошумча мына жаман музыкалар көбөйдү. Мына музыка дагы бул адам баласы зынага түртөт. Адам баласы угуп, ошонун натыйжасында дене мүчөсү бошоп, шахваты козголот. Мына бул музыка дагы адам баласын зынага түртөт. Азыр ар кандай түрлүү жаман клиптер пайда болгон. Анын арасында көбүнчө аял эркекти аралаштырып сүйүү жөнүндө жана андан башка ушуга байланыштуу темадагы көп клиптер, көп ырлар жазылган. Мааниси да жаман, сөзү да жаман, клиптин өзү да жаман болгон ар кандай ырлар пайда болду. Мына ушунун баары тең адам баласын зынага түртөт. Ошондуктан ар бир мусулман ушул нерседен дагы сактаныш керек. Андан кийинки себеп төртүнчүсү. Бул аял кишинин көчөгө чыкканда атыр себинип чыгуусу. Бул дагы мына зынага жол ача турган нерсе. Анткени жагымдуу жуттуу жыттаган башка эркек, чоочун эркек ошол аялга болгон мамилеси өзгөрүп, дене мүчөсү козголо баштайт, шахваты козголо баштайт. Анан зынанын жолдорун издей баштайт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Кайсы аял үйүнөн атыр себинип, ошон менин атырымды эркектер же башкалар жыттасын деп чыккан болсо, ал зынакор деген. Көрүңүздөр, ушундай коркунучтуу. Эгерде кимде ушинтип чыккан болсо, менин жытымды башкалар жыттасын деп чыккан болсо, ал зынакор болуп саналат. Бул өтө коркунучтуу күнөө. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял киши жагымдуу жыттарды колдонуп алып, мешитке баргандан тыюу салган. Биз билебиз баарыбыз, мешитке баруу бул ибадат, Алла Таалага сыйынуу. Бирок ошол жака дагы сыйынууга барарда да аял киши кандайдыр бир жагымдуу жыттарды колдонуп себинип койгон болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мешитке келбесин деген. Эмне себептен? Ушуну аялды коргоо максатында жана башка бирлөргө таасир берип коюп, аларды зына жолуна түртпөсүн деп ошундай шартты койду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан мына бул дагы көрүнүш өтө көп азыркы заманда. Көптөгөн эже карындашыбыз ылгабай эле үйдөн чыгарды айрыкча. Балким тескерисинче кээ бир эже карындаштарыбыз бар, үйүндө өзүнүн адал болгон күйөөсүнө жасанбастан, ошого атыр себинбестен көчөгө чыгарда себинип чыгат. Таза болоюн деп, жытым жакшы болсун деп. Аны канча деген эркектер жыттап атат, канча деген эркектин дене башы козголуп күнөөгө тартылып атат. Мына ошонго себепчи болуп, зынага себепчи болуп кала турган болсо, кайсы бир аял киши өзү да күнөөкөр болот, башканы да күнөөгө түртүп атат. Эки күнөө алып атат. Ошондуктан бул маселени жеңил карабашыбыз керек. Атыр себинүү бул аял киши себинсе болот, таза өзүн кармап жүрүп. Бирок күйөөсүнүн алдында, үйдүн ичинде күйөөсү үчүн себиниш керек. Башка үчүн себинген болбойт. Аял киши жуунуп, тазаланып, өзүнүн денесин жакшы караса эле жагымсыз жыттар чыкпайт. Адам баласынын өзүнүн эле денеси жетиштүү. Аны кошумча дагы жыттардан пайдаланам деген болсо, жанагындай шарт менен өзүнүн үйүндө жана өзүнүн күйөөсү үчүн. Мына бул дагы орчунтуу маселе. Андан кийинки 5-чи себеби, урматтуу бир туугандар. Аял эркектин жалгыз калып калуусу. Бири-бирине махрам болгон, мындайча айтканда, бири-бирине үйлөнө турган, бирок никеси жок, ортолорунда никелери жок
аял менен эркек жалгыз кала турган болсо бир жерде, мына бул дагы зынага жол ача турган себеп. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: эч бирөөңөр, эч бир эркек чоочун аялы менен жалгыз калбасын. Анткени үчүнчүсү шайтан болот деген. Анткени Аллах субхана таала эркек менен аялдын ортосунда ушундай табиятты жараткан койгон. Экөөнүн ортосунда бири-бирине тартылуу сезими бар. Бул Кудай таала ошон үчүн жараткан. Анткени аял деген адамдын башка түрү, эркектен адамдын башка түрү. Экөөнүн ар кандай мүнөздөрү бар. Анан экөө бири-бирине жакындагысы келет. Бул Аллах субхана таала жараткан койгон табият, бул тартылуу. Эгерде аял менен эркек жалгыз кала турган болсо, кандайдыр бир жайда сөзсүз түрдө үчүн шайтан болот, анан ошо зынага түртөт экөөнү. Кароодон башталат, сөздөн башталат, тамашалашуудан башталат. Ошонтип отуруп аял эркек зынага кирип кетиши чоң ыктымал. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалгыз калбагыла деген. Мейли үйдө болобу, жумушта болобу, башка жерде. Бул дагы өтө коркунучтуу себептердин бири. Эми буга байланыштуу канча деген окуялар, канча деген жаман көрүнүштөр болуп атат. Азыркы заманда кыз жигит болуп алышып, кандай деген жерлерде жалгыз калбаган окуялар болуп атат. Свидания же жолугушуп барам дейт, же андан башка себептерин кылышат. Мына ошонун аркасында канча деген зынага туш болуп атат. Көбүнчө жаштар. Мына бул да коркунучтуу себеп. Андан кийинки 6-чы себеп аял эркектин жумушта болобу башка жерлерде ушу такай аралашып иштеп, жөз такай аралашып жүрүүлөрү. Бул дагы күнөөгө, зына күнөөсүнө түртө турган себеп. Мына жумушта мисалы аны Кыргызстанда айта турган болсок, мына көп жерлерде аял эркектер аралашып иштейт. Иштегенде дагы көпчүлүк аял заты денелерин жаппай, хижаптарын кийбей иштешет. Анан эркектер менен чогуу иштешет ошол жерде. Бирин-бирин күнүнө жок дегенде 5-6 саат көрүшөт. Анан ал жерде ар кандай сөздөр болот, тамашалашуу болот, таанышуу болот. Анан акырындык менен адамдар ошентип бири-бирине тартыла берет. Бирин-бирин жактыруу башталат, бирин-бирин жолугууга чакырат. Анан ошонун аркасынан зына пайда болот. Бул дагы өтө чоң коркунучтуу нерсе. Кээ бир адамдар айтышкымал, мен өзүмдү кармайлам, мен өзүмдү сактайлам, мен көрүнгөн менен сүйлөшө бербейм. Жок, андай эмес. Баягы кыргызда сөз айтат го, бир сүйүү жек көрүүдөн башталат деп. Башында жакпаган адам деле, мейли эркекке болсун, же аялга болсун, бири-бирине жактырбай жүрсө деле, көп аралашуу менен, көп сүйлөшүү менен акырындык менен жактырып калышы ыктымал. Мына биз мындай нерселерди көп эле байкайбыз. Мына илгери эле өзүңүздөр деле билесиздер, биздин жаш кезибизде Чыңгыз Айтматовдун Жамила деген чыгармасы бар. Ошондо деле карасаңыздар, баягы башында Жамила берки эркекти башында жактырбай жүрүп, аны шылдыңдап жүрүп, теңин албай жүрүп, мына бара-бара акыры жүрүп, мамилелери кандай болуп кетишти. Өзүнүн үй бүлөсүн таштап, көзүн таштап, ошол адам менен качып кетти. Көрдүңүздөрбү? Ошондой эле адам баласына бул эң чоң ок болгон, ошентип туура эмес мамиле. Күндө ушу эркек аялдар бири-бирине махрам болбогон, нике жүрө турган аялдар, никесиз эркектер, аялдар бири-бирине аралашып, иштеп көрүшө берген болсо, бул акырындык менен туура эмес мамилеге тартат. Ошондуктан мындай себептерден да алыс болуш керек. Бул дагы зынага жол ача турган чоң себептин бири. Андан кийинки 7-чи себеп бул ата-эненин ошо балдарына жакшы тарбия бербей, ата-эненин көзөмөлүнүн аздыгы да. Көптөгөн ата-энелер бар. Өздөрү диндерин жакшы үйрөнүшпөйт, жана балдарына да туура тарбия бербейт. Кыздарын уяттуу кылып тарбиялашпайт, эркектердин балдарын уяттуу кылып тарбиялашпайт. Бул жагынан өтө чоң кемчиликтер кылышат. Анан балдары чоңойгондо мындай күнөөлөрдү жеңил санап, анан бат эле ушундай күнөөлөргө азырып кетишет. Бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан ата-эне балдарына жаштайынан баштап уяттуулук эмне, кыздын өзүнүн орду кандай болот, эркектин өзүнүн орду кандай болот, мындай күнөөлөрдөн сактагыла, буга барбагыла, себептерге жолубагыла, күнөөгө алып бара турган себептерге деп такай айтып, өздөрү айта албаган болсо, айта турган адамдарга алып барып, жакшы насаат кыла турган адамдар менен байланыштырып, жаман достордон алыс кылып,
жакшы досторго жакындатып, ата эне ушундай кылып аракет кылыш керек. Анткени бала деген бул ата эне үчүн аманат, Аллах субхана таала алдында жооп берет кыямат күнүндө. Ар бир ата эне жоопкерчиликчү. Мисалы, мына азыр өзүңүздөр деле көп эле элдер менен аралашып жүргөн адамдар билет. Көптөгөн ата эне бар. Міне эркек баласы болобу, же кыз баласы болобу, үйүнөн качан чыгып атат, качан келип атат, такыр көңүл бурбайт. Түндүн бир ортосунда 12, 2-3-төрдө келет, эркеги азыркы убакта кыздар да кечикмей көбөйүп баштады. Ошону сурабайт, каякта жүрдүң балам, каякта жүрдүң кызың, эмне кылып атасың, кимдер менен байланышып, иши жок такыр. Айрыкча кыз киши такыр көңүл бурбай калышты. Ошо балдарына ата эне насаат айтып, ошону текшерип карап туруш керек. Албетте биз текшерүү дегенде ар бир нерсеге эле кийлигишип болбогон майда чүйдөлөрүн айткан жокпуз. Оорчундуу болгон учурда бала чака эмне кылып атат деп карап туруш керек, насаат айтып туруш керек. Кудай тааланы эстетип коркутуп туруш керек. Мына азыркы убакытта мына университет деген көп, окуп аткан студенттер да көп. Анан айрыкча айыл жергесинен алыс жактан келген, борборго келгендер, же болбосо кайдандыр бир шаарга баргандар балдарын же кыздарын алып келип, жанагы общежитие чогуу жашаган жерге киргизип коюшат. Үй жокун айынан же болбосо башка себептер менен. Ошо ойдон карабайт. Аяк общежитие деген эмне? Аякта эркек кыздар аралашып жашаган жерлер бар. Же болбосо өзүнчө жашаса да жакын жерлери бар. Аякта көзөмөн начар. Анан балдарыбызды эптеп ушу общежитияга киргизип койдук деп сүйүнүп кетишет. Андан кийин көзөмөл жок. Аякта эмне деген нерселер болбойт аякта. Жолугушуулар болот, дискотека, арам музыка, коноктосуу, байланышуу, таанышуу, кыз жигит болуу, ушунун баары тең болот. Бирок ошонун баары тең ата эне эмне ойлонбойт. Эптеп эле кызым же эркек балам ушакта окуп жүрсүн, эптеп бир башын батыра турган жери таап алды, болду, ошого ыраазы болуп кетип калышат. Кандай деп ойлошпойт. Биз бала чакабыздын келечегин, динин, акыретин ойлошубуз керек. Албетте бул жашоодо дагы кызмат керек, жумуш керек, дүйнө иши керек, бирок то дүйнө иши, жумуш, карьера, башка нерселер бул диндин эсебинен болбош керек. Эгерде ошол жумуш же башка бир кесип адам баласын динин буза турган болсо, ошо алып бара турган себеп боло турган болсо, аны дароо ташташ керек. Андай нерсеге жолобош керек. Адам баласы билимдүү болбой өтсө дагы дүйнө илимин албай, бирок да Аллах субхана тааланын такыба болуп динин кармай өткөн болсо, бул Аллах тааланын алдында канча деген даражасы артык адам. Балким эң негизги дүйнөдө максатын аткарып кеткен адам. Ошондуктан ата эне бул жагындагы өтө маани берип, буга дагы көңүл буруш керек. Андан кийинки себеби, сегизинчи себеби бул бойго жетип калган кыздар, эр азамат болуп калган эркектердин мүмкүнчүлүктөрү болуп туруп, үйлөнбөй жүрө бергендери дагы зынага алып барат. Бул дагы чоң жаман көрүнүш болуп атат. Мына азыркы убакытта көптөгөн эркектер эр азамат болушуп, уже үйлөнө турган убакыттар келип калган. Канчадан эже карындаштарыбыз бар. Турмушка чыга турган убакыттар келип калган. Мүмкүнчүлүктөрү бар көбүнүн. Бирок ошого карабастан турмуш курбай жүрө беришет. Же бир бизнес менен, же окуу менен, же бир жумуш менен алек болуп, же карьера менен алек болуп жүрө беришет. Шашпай үйлөнөм деп. Анан жүргөндө дагы өздөрү сактап, Кудайдан коркуп жүрүшпөйт. Үйлөнүшпөйт, бирок ошол эле убакта зына кылып, же болбосо зынага алып бара турган иштерди кылып жүрө беришет. Бул өтө коркунучтуу. Адам баласына кайсы убакытта өзүнө ошо коркуу сезим пайда болгондо, уже мен зына кылам, коркуп атам, же болбосо зына кыла турган мындай деңгээлге жетип, дене мүчөсү уже эркек болсо аял кишини каалап, аял киши эркек кишини каалап калган убакта сөзсүз түрдө үйлөнүү бул милдет болот. Эркек кишиге, кыз кишиге турмушка чыгуу милдет болот. Анткени зынага ошо барбаш үчүн милдет болот. Эгерде ошондой убакта үйлөнбөй койгон болсо, күнөөкөр болот. Ошонун натыйжасында зынага барган болсо. Анан көптөгөн ата энелер бар мисалы. Балдары бойго жетип мүмкүнчүлүк болупса дагы окуп алсындан иштеп алсын деп жүрө берет. Балдары башка кылыктарды кылып жүрөт. Кыздары чоңоюп бойго жетсе дагы окусун бүтсүн, анан иштесин, анан карьера кылсын, өзүнүн анан жанын багып алсын деп жүрө берет. Кыздар башка жаман мамиле кылып аткан менен иши жок.
Мына бул дагы өтө чоң коркунуч. Ошондуктан ата-эне мына ушул нерсеге көңүл буруп, дароо балдарын, эркек балдарын үйрөтүп, кыздарын сурап келсе берип, алдын ала даярдап, кыздарын турмушка тарбия берип, эртерээк узатканга аракет кылыш керек. Айрыкта жанагындай коркунуч пайда болгон убакта зынага бара турган жолдор ачылып, ошого баруу коркунучу эркек аял деп пайда болгондо дароо үйлөнүш керек. Ошондой жаштарда. Андан кийинки мына 9-чу себеп, азыркы убактагы мына учкай айтып кеттик, азыркы убакта технология өнүккөндөгү телефон, компьютер ушундай нерселерди туура эмес колдонуу. Бул аябай зынага чоң ача турган жол болуп калды. Мунун ичинде көптөгөн нерселер камтылды. Бул мындайча айтканда миздүү кылычтай эле болуп калды. Эгерде туура жакка колдонсо, туура болот, туура эмес жакка колдонсо адам баласын кезип күнөөгө алып бара турган. Мына ушул нерселерди колдонууда Аллах субхана таала бизге мына көп мүмкүнчүлүктү берип, ушундай технологияны чыгарып берип койду бизге. Ошону жакшы жакка пайдаланалы. Дааватка, ата-энелердин, бир туугандардын, жакындардын ал-акыбалын сураганга, аларга жакшы сөздөрдү жазууда, өзүбүз илим алууда, маалымат чогултууда, жакшы нерселерди үйрөнүүдө ушул нерселерди колдонолу. Күнөөгө алып бара турган, бузук алып бара турган нерселерди колдонбойлу. Буга да жооп беребиз Аллах субхана тааланын алдында. Бул дагы эмне? Кудай тааланын алдынан келген бизге чоң неаматпы? Демек, ошонун алдына барганда Алла таала үчүн жооп беребиз. Ушундай телефонду же башка нерсени колдонуу өтө сак болуш керек. Анткени ушу телефон аркылуу мына көптөгөн азыр немелер бар, программалар болсо байланыш соц тармакта ар кандай байланыштын түрлөрү көп. Мейли WhatsApp болобу, же Telegram, же башка, же Instagram мына биз колдонуп аткан. Мына ушуну адам баласы жаштар туура эмес колдонуп, бири-бири менен туура эмес мамилелерди, алакаларды куруп, ар кандай каттарды жөнөтүп, туура эмес сөздөрдү айтып, күлүшүп, тамашалашып, аял эркек болуп алып, никес аял эркек. Анан ошонун аркасында эмне? Күнөөгө баруу бул оңой нерсе болуп калды. Эгерде Аллах субхана тааладан коркпогон адам, такыбачылык кылбаган адам бат эле бул шайтандын тузагына түшүп калышы ыктымал. Ошондуктан күнү түнү өзүбүздү көзөмөлдөп, Кудай тааланын азабын эсизден чыгарбай, Алла тааланын ачуусун эстен чыгарбай, Кудай тааладан корколу. Өзүбүз эсеп кысап кылалы күнүнө. Мен ушуну жакшы жакка колдонуп атамбы же туура эмес жакка колдонуп атамбы деп ойлонолу. Ой жүгүртөлү. Мына ушул негизги себептердин бири. Буга окшогон да андан башка дагы эске келбеген, айтылбаган себептер көп. Кандай болбосун адам баласы зынага алып бара турган бардык себептерден качыш керек. Жана ошондой эле ар бир адам зынага барайын деп аткан, зына кылайын деп аткан адам, айрыкча эркек адамдар ойлонуш керек. Кайсы бир эркек адам, кайсы бир аял заты менен зына кылып аткан болсо, ошол аял заты бирөөнүн эжеси же карындашы, жосо бирөөнүн апасы болот. Ар бир эркектин апасы бар, эжеси, карындашы бар. Эгерде ошол эркектин эже карындашынан апасына башка бирөө келип, алдап ошолордун башын айлантып зына кыла турган болсо, ошого эркек ыраазыбы? Эч бир акылдуу, акыл эси ордунда адам, эркек адам эч качан ыраазы болбойт. Керек болсо жанын бергенге даяр. Ошо эже карындашынын апасы үчүн. Ошондуктан башка бирөөнүн дагы кызын, башка бирөөнүн эже карындашын дагы ошондой элестетели. Аларды сыйлайлы, урматтайлы. Азыр көп эркектер бар. Акча колуна тийип калган болсо, же бийлик колуна тийип калган болсо, мүмкүнчүлүк пайда болгон болсо эле болду, кутура баштайт. Шахват козголуп, акчасын кайра чачарын билбейт. Кээ бирөөсүнө Алла таала өң түстү берип койгон, кээ бирөөсүнө акчаны берип койгон. Ошону туура эмес пайдаланып, анча-мынча эже карындаштарыбызды алдап кетишет бат эле. Бал сөзгө, бал тилге салып атышып, акчаны көрсөтүп атышып. Кээ бирөөсү ушундай кыйналып турган эже карындаштардын ошо акыбалынан пайдаланышып, жаман жолго түртүшөт. Бул дагы туура эмес. Мейли жумушта болбосун же иште болбосун. Мисалы, мен угуп эле калам, мен Кыргызстандагы университеттерде болгон эмесмин, ошо көптөгөн мисалы кээ бир агайлар болот дейт, мисалы. Жаш кыздарды, ошол жанагы өзүнүн студенттерин баа коюуда же башка мамиле кылганда ушундай нерсеге түртөт дейт. Же болбосо жумушта
чоң кызматкер, өзүнүн кол астындагы эже карындаштарды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аларды жаман ишке түртөт. Мунун баары тең эле чоң күнөө. Ар бир эркек ойлонуш керек ошону. Ошо кылып атканым туурабы? Алла Тааланын алдында кантип жооп берем деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир адам келген, ушунун мааниде келип, мага зынага уруксат бериңиз дейт. Зына күнөө экенин билип турат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Сенин апаң барбы?" деген. "Ооба, апам бар" деген. Анан ошол апаң менен башка бирөө зына кылышын каалайсыңбы дегенде, "Жок, каалабайм" деген. Ошондой эле башка адамдар апаларынын зына кылышын каалашпайт деген. "Сенин эжең барбы?" "Ооба, эжем бар." "Же карындашың барбы?" деп. "Ооба" дегенде, башкалардын да эже карындаштары бар. Алар дагы башка бирөөлөр келип алар менен зына кылышын каалашпайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип айтат. Ошондуктан ар бир адам ойлонуш керек. Кээ бир алымдар айткан, бул зына деген карыз деп. Карыз деген мааниси, эгерде ким ушул күнөөнү эти бар калбай зына кылып жүрө берген болсо, бир күн өзүнө башына кайтып келет. Анын да жакындары менен, тууганы менен үйлөнгөн болсо, аялы менен да башка бирөө зына кылып коюшу ыктымал. Ошондуктан мындай жаман арам иштерден алыс бололу. Анан дагы бир жаман көрүнүш, мына ошо зынанын эми даражаты бар да. Мисалы, зына бар жалпы жонунан бул жаман күнөө иш. Бирок да кээ бир учурда анын күнөөсү андан да чоңураак болот. Мына ошолордун бири, ким өзүнүн кошунасы менен зына кылган болсо, кайсы бир эркек кошуна аялды, мейли анын күйөөсү болобу же жесир калган аял болобу, ошону алдап өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ошо менен зына кылган болсо, кандай жаман? Бул дагы чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип сурашканда, бир сахаба келип, мага чоң күнөө жөнүндө айтып бериңизчи дегенде, биринчисин айтат, бул Алла Таалага шерик кошуң, ибадат кылганда Алла Таалага шерик кошуң, бул чоң күнөө деген. Андан кийин ошол жакырчылыктан коркуп, өз баласын өлтүрүп салуу, кайсы ата-эне ырыскыбыз тар болуп калат деп балдарын өлтүрүп салуу, бул деген ошо исламга чейинки караңгылык жахилият доорунда ушундай өкүм сүргөндө ушундай нерсе бар болчу. Балдарын ачарчылыктан, жакырчылыктан коркуп өлтүрүп салган. Мына ошондой кылуу бул да күнөө деген. Анан үчүнчүсүн айтканда, өзүңдүн ошо кошунаңдын аялы менен зына кылуу деген. Мына көрүңүздөр, мына чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Бул жөнөкөй зынага караганда айырмасы өтө чоң. Анткени кошуна аялга жетүү бул өтө оңой да. Анткени адам баласы кошуна билип турат. Үйдө эмне болуп атат, күйөөсү барбы жокпу, кайсы убакта болот, кайсы убакта жок болот, эмнеге муктаж болуп атат. Анан ошол кошуна аялга жетүү, аны менен зына кылуу оңой болот, оңой. Көп учурда кимдин диний ою бузулган болсо. Ошол себептен шарият ошонун күнөөсүн башка зыналардан айырмаланып чоң кылып койду. Жана ошондой эле зынанын дагы бир түрү бар. Бул жанагы эми Кудай Таалам сактасын, бузук адамдар анда-санда чыгып калат. Кайсы бир адам өзүнүн жакын адамдары менен, мейли кызы болобу же башкасы болобу, эже карындаштар, ошолор менен өзүнүн жакындары менен зына кылган болсо да, бул дагы чоң күнөө. Берки зыналардан айырмаланып. Кудай сактасын, бул бузукулуктун эң жаманы. Адам баласын абийирин төгө турган, андан башка чоң күнөөлөр алып бара турган чоң бир бале. Мунун баары эмне? Жана арактын айынан, диндин начарлыгынын айынан, бузукулуктун көп тарашынын айынан ушундай учурлар кээде кездешип калат. Кээ бир бузук адамдар өздөрүнүн ушу жакын адамдары менен зына кылышат. Кудай сактасын, мындай жийиркеничтүү ыплас күнөөдөн Кудай Таала сактасын. Андан кийинки дагы бир оор чундуу зына кылуунун бир түрү бул жана адам баласы улгайып калганда, мейли аял кишиби, эркек киши улгайып калганда зына кылуусу, бул дагы чоң күнөөлөрдүн бири. Анткени адам баласы улгайып жашы өткөндө адам баласынын уже шахваты, каалоосу, дүүлүгүсү азаят. Анан ошого карабастан жанталашып карыганда калжаңдап ошо зынага бара турган болсо, мунун да күнөөсү чоң. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадис бар. 3 түрлүү адам бар. Аллах субхана таала ал адамдарды кыямат күнүндө карабайт, аларга сүйлөбөйт жана аларды күнөөдөн тазалабайт жана алар үчүн жанчыдагы азап бар деген. Мына ошолордун бири шейхун зани деген да.
карыганда зына кылган адам деген. Айрыкча эркек киши. Мына бул дагы өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Анткени жана айтып кеттик башында, ошо карган кезде шахваты жок кезинде ошого карабастан зынаны издеген адам, демек анын адамдын ошо өзүнүн табиятында бузукулук бар. Жаман адам. Мейли эркек болсун, аял болсун. Мына мындай көрүнүштөр дагы көп чыгып калат. Адамдарга аралашып, ошолордун жанагы арыз муңдарын угуп, же болбосо ошондой ар кандай кылмыштарды аныктаган органдар ушундай нерселерди билишет алар. Көп болушат. Мындай жөнөкөй жүргөн адамдарга билинбей эле өтүп кетиши ыктымал, бирок то мындай көрүнүштөр көп. Ошонун баары тең эмне? Жанагындай зынага алып бара турган себептерин деди кылышып, ошолордон сактанбай жүргөндүктөн ушундай нерселерге туш болуп атышат. Ошондуктан айтарым, урматтуу мусулман бир туугандар, жалпы ата-эне, эже карындаштар, ага инилер, баарыңыздар диниңиздерге бекем болуңуздар, үйлөнүңүздөр диниңиздерди. Бала чакаңыздарды, бир туугандарыңыздарды ушундай жаман иштерден сактаңыздар. Bunday нерсеге өтө жеңил карабаңыздар. Менин иним же агам, же болсо эжем, же карындашым, же болсо кызым, же балам бирөө менен сүйлөшүп атыптыр, муну менен таанышып атыптыр, тиги менен жүрүп атыптыр деп жүрө бербеңиздер сүйүнүп. Мунун баары тең кийин ошо уятка алып барат, ыплас нерселерге алып барат. Мына мурун деген жаштар үйлөнүп атканда бир кандайдыр бир себеп менен бир кыздын боюна бүтүп калып, же болсо боюна бүткөн кызды алып келсе өтө уят болчу эле мурун. Азыр бул нерсе жөнөкөй болуп калды. Жөнөкөй болуп калды. Кызын алып келсе 3-4 ай болгондон кийин курсагын чыгарып алып келет. Элдер сүйлөшкөндө да боюна болуп калып бирдей эле коет, болду. Баягындай жаман көрүү сезим деген жок. Муну да жаштар жеңил санап алышты. Мунун коркунучун билесиздер, урматтуу бир туугандар. Эгерде ким зына кылып туруп ошондон балалуу болуп калган болсо, шариятта анын баласы болуп саналбайт ал. Шариятта анын атасы деп айтылбайт. Анын намына катталбайт. Ал зынадан төрөлгөн, ал энесине катталат. Мына көптөгөн жаштар бар, зына кылып коюшуп, өздөрүнүн ушу абийирлерин, уяттарын жабыш үчүн жанталашып, ошо тиги кыз боюнда бар кезде нике кыйдыра калалы дешет. Анан кийин төрөгөндө мен балам деп калышат. Ал туура эмес ал. Шариятта балагысы эмес ал. Канчалык жаштырганда. Нике зына кылган аял эркек качан тоо кылып Кудай Тааладан кечирим сурашмайынча никелерде өтпөйт. Зына кылып алгандан кийин эки жакта болуп Кудай Тааладан кечирим сурап кошулбастан аял кишиден айда деп коет, ошо мөөнөсүн бүтүрүп, анан тоо кылып, ошондой ишке барбай калгандан кийин анан нике кыйса болот. Жанагы жанталашып абийирлерин жабыш үчүн жанталашып нике кылып койгон бул да туура эмес, нике өтпөйт ага. Баласы дагы шариаттагы бала болуп саналбайт. Мына ушундай окшогон көп деген ыплас болгон жаман натыйжалар чыгат ушу зынанын аркасынан. Көптөгөн адамдар буга көңүл бурбай эле жүрүшөт, жөнөкөй эле бир нерсе деле жүрүшөт. Ойлонбостон. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде биз келечекти ойлогон болсок, динди ойлогон болсок, балдарыбыздын, кыздарыбыздын тагдырын ойлой турган болсок, ушул биздин укум тукум бузулбасын, генибиз бузулбасын деген болсок, анда ушул күнөөдөн сактаналы. Өзүбүз дагы жана балдарыбызды сактайлы. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.